Саламатсызбы, менин атым Нуржайна. Мен Интербилим коомдук бирикмесинин пиар адиси болом. Бул окутуу роликтеринде сиздер менен СММ деген эмне жана аны кандай алып баруу темасында айтып берем. Анткени биздин долбоордо социалдык тармактар менен тыгыз иштеп, активдүү иш алып барабыз. СММ деген эмне? СММ social media marketing, англис тилинен которгондо социалдык тармактагы маркетинг деген маанини берет. Жөнөкөй тил менен айтканда интернет аркылуу маалымат алмашуу же болбосо базар деп да айтсак болот. Тагыраак айтканда Инстаграмдан соода саттык кылуу, маалымат таратуу жана кылган иш-чараларды эл менен бөлүшүү. Инстаграм ири социалдык тармактардын бири. Бул сүрөт же видео менен бөлүшүүгө, баарлашууга жана бизнес жүргүзүүгө арналган тиркеме. Инстаграмды телефонго кантип орнотсо болот? Ал үчүн телефондо App Store же болбосо Play Market деген тиркемеге кирип, Instagram деп жазасыз. Instagram чыккандан соң загрузка деген жерин басып, жүктөп аласыз. Башкы менюга кайтып, Instagram тиркемесине киребиз. Эгерде сизде баракча жок болсо, анда создать новый же болбосо регистрация деген жерди басып, каттоо үчүн сөзсүз түрдө телефон номериңизди же болбосо электрондук адресиңизди жазып алышыңыз керек. Сиз каттаган номерге же болбосо почтага код келиши керек. Код келгенден кийин аны бул жерге жазып аласыз. Андан соң аты жөнүңүздү жазып алышыбыз керек. Мисалы, мен ЦПГ Ноокат деп жазып алдым. Андан соң сиз өзүңүз каалагандай кылып латын тамгалары менен сыр сөзүңүздү жазып аласыз. Бул жерде сиз туулган күнүңүздү, айыңызды, жылыңызды белгилеп аласыз. Кийинки кадам бул сиздин логиниңиз, аккаунттун мындайча айтканда аты. Бул жерде сөзсүз түрүндө латын тамгалары менен болушу керек. Кээ бирки учурларда сиз тандаган логин бош болбой калышы мүмкүн. Ал учурда сиз точка же болбосо кандайдыр бир санды коюп койсоңуз дагы болот. Андан кийинки кадамыбыз редактировать профиль деген жерге кирип, изменить фото профиля деген жерди басып алабыз. Галереядан сизге ыңгайлуу сүрөттү тандап алып, ошол так ортосуна баарына көрүнүктүү боло тургандай кылып коюп аласыз. Андан соң о себе деген жерге организация жөнүндө маалыматтарды коюп койсоңуз болот. Эгерде WhatsAppка ссылка же болбосо кандайдыр бир YouTube каналга ссылка болсо, ссылки деген жерге дагы коюп койсоңуз болот. Кийинки кадамыбыз бул пост киргизүү. Постту кантип киргизип алабыз? Пост киргизүү үчүн ылдыйдагы плюсту басып алабыз дагы өзүңүзгө керектүү сүрөттөрдү тандап алабыз. Эгерде сиз бир канча сүрөттөрдү киргизем десеңиз, выбрать несколько деген функцияны басып туруп, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 10го чейинки сүрөттөрдү тандап киргизип алсаңыз болот. Сүрөттөрдү тандап алгандан кийин ал сүрөттөргө баяндама беребиз. Ошол эле жерде текстти жазсаңыз болот, же болбосо өзүңүзгө ыңгайлуу болуш үчүн заметкага жазып, ал жактан көчүрүп, андан кийин коюп алсаңыз болот. Хэштегтерди коердо хэштегтердин башына клетка символун койсоңуз болот. Отметить людей деген жерди басып, ал жерде добавить метку деген жерден сиз өзүңүздүн партнерлоруңузду дагы кошуп койсоңуз болот. Биз белгилеген аккаунттарга билдирме барат, пост киргизген боюнча алар маалымат ала алышат. Facebook жана ал жака кантип автоматтык түрдө пост киргизүү боюнча кийинки сабактарда айтып беремин. Мына эми постубуз даяр. Постту жүктөсөк болот. Аны үчүн поделиться деген жерди басабыз. Мына постубуз эми даяр. Постубуз жүктөлгөндөн соң ал жака лайктар, комментарийлер келе баштайт. Ал үчүн сиз бул аккаунтуңузду активдүү алып барышыңыз керек. Келиңиз анда Инстаграмдын кандай функциялары бар экенин көрөлү. Бул жер башкы бет. Башкы бетте сиздин гана маалыматтарыңыз турат. Андан кийин лайк, комментарийди кайсыл жерден көрөм десеңиз, бул жүрөкчөгө басасыз. Ал жерде сизге ким лайк койду, ким комментарий жазды, ким сизге жазылды, бардык маалыматтар чыгып турат. Сиз каалаган баракчаларга жазылсаңыз болот. Ал үчүн лупаны басып
Бул жерден сиз өзүңүзгө керектүү адамдарды же болбосо компанияларды издеп, аларга катталсаңыз болот. Аларга катталгандан соң киргизген маалыматтардын баардыгы сиздин жанакы лента деген жериңизден чыгып турат. Эгерде сиз катталган баракчаларда же болбосо партнерлоруңузда сиз да бөлүшө турган маалымат боло турган болсо, аны сиз өзүңүздүн тарыхчаңызда бөлүшсөңүз болот. Тарыхчаны ар кандай кылып жасалгалы алсаңыз болот. Анын ичинде опросторду же болбосо суроо жоопторду, ар кандай функциялары бар, ошолорду колдонуп тарыхчаңызды кызыктуу кылсаңыз болот. Тарыхчага жүктөгөндөн соң ал 24 саат гана активдүү болот. Андан кийин ал архивге кетет. Видео же болбосо сүрөт, сиз ошол болуп жаткан иш чараңызды чагылдыруу үчүн тарыхчаңызга киргизсеңиз болот. Мына ушуну менен биринчи сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин.